бутуңуз муздап какшай берсе, ага 6 оору себепчи. Күн суук учурунда үшүп тоңуу кадимки көрүнүш. Үйгө же жылуу жерге баргандан кийин бир нече мүнөттүн ичинде денеңиз жана бутуңуз жылып калыбына келет. Ал эми жылуу үйдө отурсаңыз да, жылуу жуурканга оронуп алсаңыз да, колу бутуңуз жылбай жатса, анда себебин башка жактан издеңиз. Жылуу жуурканда, ысык сууда, жылуу бөлмөдө тоңгон бутуңарды ушул 6 оорудан айыктыра албайт. Аз кандуулук. Анемия учурунда клеткаларга кан жетиштүү деңгээлде барбайт. Натыйжада бүт организм абанын жетишсиздигинен жабыркайт. Бул оору көбүнчө темирдин жетишсиздигинен келип чыгат. Айрыкча жүрөккө, мээге, боорго кан жетпегендиктен кол менен бут тоңо берет. Рейно синдрому. Бул дартка чалдыккан адамдын майда артерия кан тамырларынын териси кургап, кан айлануусун бүтөйт. Натыйжада буту колу муздайт. Оорулуу дене температурасынын төмөндөшүн же стрессти сезет. Рейно оорусу менен жабыркаганда буттун териси түлөйт. Ал эми тоңуп калган бутту жылытканда тери кызарып, шишип кеткенин байкайсыз. Диабет. Кант диабетинде уйку бези керектүү инсулинди бөлүп чыгара албайт же дененин клеткалары аны сезбейт. Инсулин жетишсиздигинен клетка глюкозаны сиңире албай канда калып калат. Ошондуктан кант диабети менен ооруган адамдын колу буту муздай берет. Гипотиреоз. Бул калкан безинин Т3 жана Т4 деп аталган гормондорду жетиштүү түрдө өндүрө албагандан келип чыккан оору. Ал эми бул гормондор денедеги туура зат алмашууга жана күч-кубатка жооп берет. Кан айлануу начар болгондуктан бут менен кол тоңот. В12 витамининин жетишсиздиги. Бул витамин нерв клеткаларынын эритроситтердин иштеши үчүн абдан маанилүү. В12 витамининин жетишсиздиги нерв ооруларын пайда кылат. Ошол эле учурда кол менен бутта муздай турган болуп калат. Суукка кабылганда дароо ысык ичип жуунбагыла. Өзгөчө ырдалдар министрлигинин кеңеши. Өзгөчө ырдалдар министрлиги бийик тоолуу жана тоолуу аймактарда суук катуу болорун белгилеп, сууктан сактануунун эрежелерин эске салды. Ага ылайык төмөнкү нерселерди көңүлгө түйүп алуу сунушталат. Аба ырайы кескин өзгөрүп, нормадан ашкан суукта зарыл ишиңиз болбосо үйдөн чыкпаганыңыз оң. Айрыкча бул жаш балдарга тиешелүү. Катуу борон коштогон суукта ачка жүрбөңүз. Себеби организм суукка кабылганда жылуулукту өзүңүздөн эмес, тамактын эсебинен алганы пайдалуу. Сыртка чыгаарда колуңузга, бетиңизге сууктан сактай турган майлуу кремдерди сүйкөңүз. Бет майдын курамында суу, тактап айтканда нымдаштыруучу заттар болбошу керек. Жылуу жүргөнгө аракет кылыңыз. Кийимди табигый кездемеден тигилгенин, жүндөн токулганын тандаңыз. Ошондой эле кийим жеңил жана ыңгайлуу болушу керек. Мындан сырткары жылуулукту бир калыпта сактоочу атайын кийимдер термода жакшы. Бут кийим кургак жана кенен болушу шарт. Ыңгайлуу бут кийим тамандагы кан айланууга тоскоол болбойт. Өзүңүз да андан кыйналбай жүрөсүз. Суукта жүндөн же таза пахтадан токулган байпак кийген да дурус. Аялдамада же көчөдө турганда бир абалда турбастан буту колуңузду кыймылга келтирип туруңуз. Суукка чыдабай жатсаңыз жылуу жайларга, кафе, дүкөн, көп кабаттуу үйлөрдүн подъезддерине кирип жылына туруңуз. Жай дем алыңыз. Суукта терең дем алуу өпкөгө жана аны туташтырган тамырларга зыян. Ошондой эле сууктан мурун, кулак, колу бутту да сактоо керек. Эгер сууктан буту колуңузду сезбей калсаңыз, дароо ысык сууга жуунбаңыз. Бул организмдеги клеткалардын эрте өлүп жок болушуна алып келет. Жакшысы үшүк алган дененин бөлүгүн кургак, жылуу же жүндөн токулган табигый кездеме менен ороп жылытыңыз. Бул жардам бербесе, дарыгерге кайрылуу зарыл. Сырттан үшүп киргенде дароо ысык чай ичкенге же ысык сууга жуунганга, душ, ваннага шашылбаңыз. Организмдеги температура кескин өзгөргөндө жүрөк кан тамыр системасына күч келет. Адам организми 20-30 мүнөт аралыгында акырындык менен бөлмө температурасына ылайыкташып көнүшү керек. Ар бир адамдын коопсуздугу өз колунда. Спорттун муз тебүү түрү менен машыккандар, жанага кызыккандар этияттаңыздар. Өзгөчө ачык жерде машыккандар, кар жааган күндүн эртеси муз аянтчасына барганы дурус. Кооптуу тик төбөлөрдөн, тоо борунан текшерүү жүргүзүлбөгөн муз аянтчаларына барууга тыюу салынат. Аба ырайы тууралуу маалыматтарга көз салып, ошого жараша жолго чыгыңыз. Борондо эскертүүсүз электр энергиясы өчүп калышы толук мүмкүндүк бар. Кооптуу электр чуалгыларына көз салыңыз. Газ түтүгүн бекитиңиз. Борон чапкында автоунааны бак-дарактардан алысыраак жакка токтотуңуз. Өзгөчө ырдалдар министрлиги мындан сырткары кыйроолор коштолгон же адам өмүрүнө коркунуч жаралган учурда 112 кызматына чалууну эскертет.
Үшүк алганда биринчи иретте эмне кылбашы керек? Адистин эскертүүсү. Үшүк алган кишиге биринчи жардамды эшикте же муздак жерде көрсөткөнгө болбойт. Бул туурасында «Известия» Саратов шаарындагы тез жардамдын дарыгери Елена Митюковага таянып жазды. Дарыгер тоңуп калган жерлерди сүрткүлөп жана жабырланган кишиге ичимдик бербеш керектигин эскертти. Үшүк алганда адистер аны 4 деңгээлге бөлүп карашат. Биринчисинде кол, бут кызарып жана шишип кетет. Экинчисинде териде ыйлаакчалар пайда болот. Үчүнчү стадияда клеткалар өлүп, карттана баштайт. Төртүнчүсүндө дененин же колу буттун үшүк алган жери жараксыз болуп калат деген дарыгер. Эгерде адам тоңуп калса, жылуу жайга алып кирип, үшүк алган жерин кургак кылып таңып коюш керек да, ысык чай же суу берген жакшы. Албетте анан дарыгерди чакыруу зарыл. Адис жабыркаган тыкандарга кандан кычкылтек жетпегендиктен дененин үшүгөн жерин дароо жылытууга же ысык нерсе басууга болбой турганын эскертти. Буга чейин адистер жылуу жерден чыккан адам бир аз суукка урунса эле ооруп каларын айтышкан. Артроз, артрит жана остеопороз көбүнчө аялдар чалдыккан оорулар. Муун жана сөөк оорулары ар бир адамда болушу мүмкүн, бирок алар аялдарда көбүрөөк кездешет. Остеоартрит, артрит жана остеопороз бир оору эмес экени айдан ачык. Айрыкча муну башынан өткөргөндөр жакшы билет. Ал эми кээ бир адамдар атын чаташтырып келишет. Бул оорулар өнөкөт жана дегенеративдик ооруларга кирет жана толук айыгуу мүмкүнчүлүгү өтө аз. Булардын айырмасы эмнеде? Алардын эң кеңири тараганы артроз. Бул оору кемирчек кыртышынын дегенерациясын пайда кылат. Туташтыргыч тыкан түрүндөгү сөөк капкагы сөөктөрдүн бири-бирине сүрүлүшүнө жол бербейт. Эгер ушул кемирчек тыканы сапатын жоготуп, функциясын аткара албаса, оору жана сезгенүү башталат. Артроздон көбүнчө жамбаш, тизе жана тамандар жабыркайт. Ал эми бул муундардын баары биздин салмакты көтөрүп жүрөт. Оору жакшы эс алуудан кийин басылат. Мындан тышкары артроздон эч бир дары айыктыра албайт. Дарылар гана сезгенүүнү гана токтото алат. Эгерде сиз артроздон сактанууну кааласаңыз, анда үзгүлтүксүз дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап, аталган муундарга салмак кошпогонго аракет жасашыңыз керек. Ашыкча салмактан да арылыш керек. Туура тамактанууда маанилүү роль ойнойт. Коллаген синтезинде негизги ролду ойногон С витаминин көп кабыл алуу сунушталат. Эгер сизде артроз бар болсо, анда сиздин рационуңуз кальций, фосфор, магний, кремний жана күкүрт сыяктуу минералдарга бай болушу керек. Артрит карылыктын оорусу эмес. Артрозго салыштырмалуу артрит организмдин картайышы менен эч кандай байланышы жок. Анын бир нече түрү бар. Аны балдардын спортчуларына жана физикалык жактан активдүү адамдардан да кездешиши мүмкүн. Пайда болушуна көптөгөн себептер бар. Иммундук түзүлүштө пайда болушу. Иммундук система синовиалдык мембранга чабуул жасайт. Жаракат алгандан кийин пайда болушу, оору жаракат алгандан кийин же адам бир иш аракетти кайталай бергенден пайда болушу мүмкүн. Компьютердин алдында иштөө бул дагы ооруну күчөтүшү мүмкүн. Ошондой эле муунда зара кислотасынын кристаллдарынын топтолушу да себеп болушу мүмкүн. Артрит катуу жана узакка созулган оору менен мүнөздөлөт. Ал эми артроздо бир аз эс алсаңыз оору басылат. Артриттин алдын алуу үчүн рациондо кальций, омега-3, май кислоталары болушу керек. Жеңил көнүгүүнү күнүмдүк адат айлантыңыз. Убагында күнгө чыгып туруңуз. Остеопороз аялдар арасында көп кездешет. Остеопороз сөөктөрдү жабыркатуучу өнөкөт истемалуу оору. Ал адатта бир нече жыл бою билинбейт. Анан күчөгөндө дароо сигнал берет. Буттун астында сөөктүн сынышы мүмкүн. Бут сөөктөрү сынышы мүмкүн. Остеопороз сөөк тыканында болгон процесстерге түздөн-түз байланыштуу. Сөөк тыкандары тынымсыз жаңыланып, анын курамы калыптанып отурат. Ал эми эски тыкандар организмден бөлүнүп сыртка чыгат. Бирок кээ бир учурларда, мисалы менопауза учурунда ушул теңдештик бузулат. Сөөктүн бузулушу сөөктүн калыптануусуна тоскоол болуп, сөөк тыкандары тыгыздыгынан ажырай баштайт. Мындан улам сөөктүн сынуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Остеопороз учурунда сөөк борпоң сына турган болуп калат. Айрыкча омуртка, билек жана жамбаш сөөктөрү. Бул оорунун алдын алуу үчүн кальций жана Д витамини менен байытылган атайын тамак аш кошундуларынан турган диетаны кармануу зарыл.